Билим адам үчүн соолубас булак жана бакыт ачкыч экени кылымдардан бери айтылып келе жаткан талашсыз чындык. Билим инсандын дарыметинин жогорулашына, бакубат жашоодо жашоосуна жардам берүүчү бирден бир күч бул мектеп эмеспи? Кыргыз жеринин керемети, кен байлыктардын мекени, Өрүкзарлуу Баткен шаарында жайгашкан 3 кабаттуу бул мектеп эл агартуучу Жалтанбас кызыл аскер Имар уулу Айтбайдын атына коюлган Айтбай Имаров Кызыл Топ атындагы орто мектеби 2012 жылдын октябрь айында жаш бөбөктөргө, келечек муундарга, билимге суусаган окуучуларга эшигин ачты. Мектептин сыйымдуулугу 600 окуучуга ылайыкташтырылган. Азыркы учурда 1100дөн ашуун окуучу акысыз билим алып келе жатат. Мектептин ачылганына 10 жыл. Аз гана жыл болгонуна карабастан, көптөгөн бүтүрүүчүлөрдү уядан учуруп, ар кесиптин ээлери кылууга да жетишти. 2018 жылдан баштап мектеп директору болуп, билим берүү мыктысы төш белгисинин ээси Сатыбалдыева Илвахан Маматкасымовна жетектеп келе жатат. Мектептин проблемасы окуучуларда адептүүлүккө жана патриоттуулукка тарбиялоо. Мектептин миссиясы окуу процессин жакшыртуу аркылуу билим сапатын көтөрүү. Ушул миссиянын негизинде мектеп өзүнүн иш планын түзүп, анын негизинде көптөгөн ийгиликтерге жетишип келе жатат. Билим берүү стандарттарына ылайык билим берүүнү таануу максатында ачылгандан бери мектеп 2 жолу аккредитациядан ийгиликтүү өткөн. Мектепте 67 педагогикалык кызматкер эмгектенет. Билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээлери 8. Мектепте иштеген жаш мугалимдерге педагогикалык жана методикалык жактан жардам көрсөтүү максатында жаш мугалимдер мектеби уюштурулуп, ар кандай жакындан жардам көрсөтүлүп турат. Жаш адистер менен иш алып баруу салттуу түрдө мектептеги методикалык иштердин ишмердүүлүгүнүн маанилүү бир бөлүгү болуп саналат. Жаш кесиптештерге колдоо, жардам берүү үчүн ар кандай семинар, тренингдер, тегерек столдор окуу бөлүм башчысы Алибаева Салтанат тарабынан байма-бай уюштурулуп, колдоого алынып турат. Жыл сайын бүтүрүүчүлөр үчүн өткөрүлүүчү жалпы республикалык тестирлөөдө мектептин бүтүрүүчүлөрү жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келет. Акыркы 3 жыл аралыгында шаардагы 9 мектептин ичинде жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен 2-3 орунда келебиз. Босого балдан өткөн окуучуларыбыздын пайызы 54%дан 60%га чейинки көрсөткүчтү камсыз кылып келишет. 2021-2022 окуу жылында окуучулардын предметтик олимпиадасынын шаардык турунда 18 окуучу, облустук турунда 1, республикалык турунда 1 окуучу байгелүү орунду камсыз кылып, белектер менен сыйланышты. Мектептин окуучулары ар кандай билимкана, АКМО, улуттук олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды камсыз кылып, кызыктыруучу сыйлыктарына ээ болуп келишет. 2020-2021 окуу жылында бир окуучубуз алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болгон. Өзүбүздөн бүткөн бүтүрүүчү кызыбыз Рахметилла кызы Айзирек алгачкы эмгек жолун баштаган жылында жылдын мыкты мугалими конкурсуна катышып, шаардык турунда 9 мектептин ичинен 3 орунду камсыз кылды. Учур талабы техниканы гана талап кылгандай, мектептеги мугалимдер электрондук журнал менен такай иш жүргүзүп, сабактарын интерактивдүү методдордун жардамы менен чыгармачылык менен иштеп келүүдө. Мугалимдер сабак өтүүдө техникалык каражаттарды мыкты колдонуусуна мектептин информатика мугалимдери жакындан жардам көрсөтүп, үйрөтүп келе жатат. Коом өзгөргөн азыркы заманбап технологиялардан өнүккөн учурунда мугалимдердин кесипкөйлүгүн өнүктүрүп, тажрыйбасын жайылтууга Санарип мугалим конкурсу зор өбөлгө түзүүдө. Аталган конкурска биздин мугалимдер да катышып, конкурстун жыйынтыгында республика боюнча 1 орунду жана 3 орунду камсыз кылып, Ташкент, Дубай, Астана шаарларына эс алууга жолдомолорду алышты. Башталгыч класстарынын мугалимдери заманбап технологияларды пайдаланып, Санарип мугалимдердин катарын толуктап келет. Окуу керемет долбоорунун РАФ жана РЕС стратегияларын сабактарда колдонуу менен, турмуш менен байланыштырып, билим берип келүүдө. Математика сабагынын түшүндүрүү негиздөө, модельдердин көптүгү, алардын акыл күчтөрүн өстүрүү жана дүйнөгө болгон көз караштарын калыптандыруу менен практикалык жумуштарды жасатуу менен турмуш менен байланыштырып, мугалимдер ар кандай ачык сабактарды өтүп келишет. Ачык сабакта педагогикалык теория менен практиканын биримдиги, окутуунун жаңы технологияларын, алдыңкы методдорду, окутуунун салтка айланбаган формаларын кеңири колдонуу ишке ашырылат. Ачык сабак мектеп практикасында мугалимдер арасында алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуунун да ийкемдүү жолу болуп саналат. Табигый математикалык предметтерди окутууда STEM билим берүүнүн улуттук баалуулуктары менен айкалыштырып, сабактарында колдонуп келишет. ПИЗа окуучулардын функционалдык сабаттуулугун,
мектепте алган билимин практикада колдонуу жөндөмдүүлүгүн жана балдардын коомдуу өз алдынча жашоодо даярдыгын баалайт. Башкача айтканда, жалпы орто билим алган окуучу коомго толук кандуу аралашып кетүүсүнө же болбосо өз ордун табуусуна керектүү болгон көндүм. Мектептин билим берүү системасындагы өзгөрүүлөрдү аныктап, билим берүү жетишкендиктерин жана кемчиликтерин салыштырып, тиешелүү тыянак чыгаруунун аркасында 6, 7, 8 класстардын окуучуларынан PISA тесттери алынып, мониторинг жүргүзүлүп турат. Мектеп материалдык техникалык базасы да талапка жооп берет. Балдардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында жана билим сапатын жогорулатууга көмөктөшүү үчүн 16 жерге видео байкоо орнотулган. Мектеп мугалимдеринин 97% компьютерде иштей алышат жана интернетти пайдалануу менен мультимедиалык технологияларды колдонушат. Мектептин 12 каанасында телевизор, 2 информатика каанасында 38 компьютер бар. 19 компьютер Wi-Fi менен интернетке туташкан. 8 проектор, 4 көп функционалдуу принтер, 65 мугалимдин өздүк ноутбугу бар. Алар сабакка даярданууда пайдаланышат. Заман талабына ылайык электрондук китепкана да окуучуларга жана мугалимдерге пайдасын берип келе жатат. Мектептин китепканасында китепкананын фонду 10.504 экземпляр китепти түзөт. Алардан окуу китептердин саны 7749, көркөм адабият китептер 1258, методикалык китептер 645. Мектеп боюнча китепкана фондунан окуу китептери менен камсыз болушу 83.9%, ата-энелердин көмөгү менен 20% түзөт. Улуу композитор Жумамүдүн Шералиевдин чыгармачылыгын, талантын эскерип туруу жана сактоо, унутпоо үчүн композиторго арналган каанада уюштурулган. Мектептеги 1-4 кенже класстарынын окуучуларына сапаттуу, пайдалуу ысык тамак уюштурулган. Ысык тамакка берилүүчү азык-түлүктөрдү сактоо үчүн кампа да бар. Спорт ден соолуктун булагы. Адам жашоосунда спорт негизги орунду ээлеп келет. Мектеп ичинде ден соолукту чыңдоо багытына, башкача айтканда, спорт тармагына арналган акысыз ийримдер уюштурулган. Спорт окуучулардын ден соолугун чыңдоо, мелдештерде жогорку көрсөткүчкө жана жеңишке жетүү максатында жумасына спортко кызыккан окуучулар 2 жолу келип даярданышат. Мында окуучулардын каалоосуна, кызыгуусуна карап мугалимдин тандоосу менен алынган. Ошону менен биргеликте мектептеги мугалимдер да волейбол, баскетбол, футбол, шахмат, тогуз коргоол оюндарына кызыгуу менен жумасына 2 күн келип даярданып турушат да көптөгөн мелдештерде жеңиштерге жетишип келет. Биздин мектепте балдардын аң сезимине, логикасына чоң таасирин тийгизе алган тогуз коргоол жана шахмат боюнча да кружок уюштурулган. Шахматты үйрөнгөн окуучуларга туура чечим чыгарууга, логикалык жана аналитикалык түрдө ой жүгүрткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Шахмат боюнча окуучуларыбыз көптөгөн ийгиликтерге жетишип, шаардагы мектептер арасында өткөрүлгөн сынакта мектептин командасы 1 орунду камсыз кылышып, областтык турга жолдомо алышты. Көчмөндөрдүн колун өрчүлүгү, алардын дүйнө таанымын, табиятка, ааламга, жаратканга болгон мамилесин, жашоо турмушун чагылдырып турган терең тарых. Азыркы технология өнүккөн доордо дагы кыргыздар байыртан келе жаткан колун өрчүлүгүн сактап, кийинки муунга өткөрүп бергиси келет. Ошол байыркы келе жаткан колун өрчүлүктү аздектеп, сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү же үйрөтүү максатында мектепте чебер уус колун өрчүлүк ийрими уюштурулган. Бийдин ден соолукка таасири абдан чоң. Балдардын дене боюнун өсүүсүнө жардам берип, активдүү жашоо образын алып жүрүүгө жол ачат. Биздин мектепте даткайым бийчилер ийрими да музыкага, бийге жакын кыздар менен ишин жүргүзүп келет. Балдардын иштөө жөндөмдүүлүгүн өстүрүп, организмди чыдамкайлыкка тарбиялайт. Биздин максатыбыз бийге шыктуу балдардын потенциалын, талантын ачуу, ошону менен бирге алардын ден соолугуна кам көрүү болуп саналат. Мектептеги окуучулар мектептен сырткары да алыш, грек-рим күрөшү, оор атлетика, таеквондо жана башка спорттун түрлөрү боюнча да машыгып, турнирлерге катышып, байгелүү орундарга жетишип келе жатышат. 2022 жылы оор атлетика боюнча биздин мектептин окуучусу Тажиденов Мухаммедали эл аралык олимпиадага катышып, ийгиликке жетүү менен Кыргыз Республикасынын спорт чебери наамына жетишти. Ушуну менен токтоп калбай, окуучуларыбыз Жамалов Мирланбек, Жамалов Эрлан, Сыймык уулу Жылдызбек, Кыпчаков Кудайназар, Азамов Исабек жана башкалар оор атлетика боюнча Кыргыз Республикасынын биринчилигинде салмак категориясында байгелүү орундарды камсыз кылышкан. 2022-2023 окуу жылынын бүтүрүүчүсү, мектептин сыймыктуу спортсмен окуучусу Азамов Исабек Баткен шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулган Жаш кемеңгер конкурсунун мыкты спортсмен номинациясынын жеңүүчүсү аталып, төш белги жана акчалай сыйлык менен сыйланды.
Билим берүү жана илим министрлиги Алтын түйүн балдардын Республикалык техникалык академиясы жыл сайын илим жана техника, ойлоп табуу сынактарын өткөрүп келет. Мында техникага жана ойлоп табууга кызыккан окуучуларыбыз эмгектери менен чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн жана ийгиликтерин көрсөтө алышат. Окуучуларыбыз ойлоп табуучулук жана техника боюнча көптөгөн эмгектерди жасап, эң алдыңкы орундарды багындырып келишкен. Бул боюнча Айдарали уулу Эрнест жана Ашыралиев Мирбектер республикалык эл аралык конкурстарга катышып, биринчи, экинчи орундарды камсыз кылып, диплом жана баалуу белектер менен сыйланышкан. Окуучуларыбыз өнөрлүү, таланттуу десек жаңылышпайбыз. Анткени республикалык «Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам» аттуу сүрөт сынагында 8 Б классынын окуучусу Акбаров Мыктыбек биринчи орунду ээлеп, баалуу белектер менен сыйланды. Манас айтуу жана манас таануу конкурстарында окуучуларыбыз шаардык турунда байгелүү орундарды ээлеп, областтык турга жолдомо алышты. 2023 жылдын ноябрь айында шаардагы мектептер арасында өткөрүлгөн Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Айтматов балдар дүйнөсүндө аттуу театралдык фестиваль сынагына 10 класстын окуучулары Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү чыгармачылык менен аткарып, 2 орунду камсыз кылышты. Республика боюнча Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Чыңгыз Айтматов жер шарынын адамы аттуу дил баян сынагынын 8 Б классында окуучусу Мурзаева Ханзаданын дил баяны мыкты деп табылып, кызыктыруучу сыйлык жана грамота менен сыйланды. Окуучулар сабактан кийин убактыларын өздөрүнүн кызыгуусуна карап жакшы пайдалана да алышат. Кызылай коомунда ыктыярчы болуп, элдерге жакындан жардам берип келген окуучуларыбыз да жок эмес. 2022 жылда шаардык мектептер аралык өткөрүлгөн жаш тескөөчү таймашында Жоокулан тайпасы 2 орунду, милициянын жаш жардамчысы кароо сынагынын шаардык этабында Тынчтык командасы 3 орунду камсыз кылышты. Гапыр Мадаминовдун колдоосу менен ата-эне мектеп бириксек балдарда болот келечек деген урандын үстүндөн мектептин класс жетекчилери жана ата-энелер менен тыгыз иш алып барышат. Ата-энелер мектеби уюштурулуп, Гапыр Мадаминовдун ата-энелер сиздер үчүн китебинин негизинде план түзүп, бекитүү менен ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп келет. Акыркы жылдарда долбоорлор менен иштөө да жакшы жыйынтыктарды берип келүүдө. 2019-2020 жылдан бери Германия кызматташтыгы менен мектептеги 9 класстарга кесипке багыт берүү боюнча жыл сайын окутуу менен иш менен камсыз кылуу мекемелер менен биргеликте иш алып бара жатат. Окуучуларды мекеме ишканаларга, экскурсияга да алып барып тааныштырып келүүдө. Окуу керемет, башталгыч класстарда коррекциялык окутуу, санарип мугалим, келечек үчүн билим берүү, изилдөө долбоорлору менен бир канча мугалимдер окуудан өтүшүп, сертификаттарга ээ болушту. Биздин мектептин мугалими Абдрахманова Махпурет эжекенин демилгеси менен Инсан Лейлик коомдук фонду тарабынан окуучуларыбызга окууга кызыктыруу максатында түрдүү белектер берилип келет. Акыркы 3 жылдыкта мектепте демөөрчүлөр тарабынан көптөгөн инвестициялар тартылып, окуучулардын жакшы билим тарбия алуусуна шарттар түзүлдү. Мындан ары да мектеп жамааты келечек муунга татыктуу тарбия, сапаттуу жеткиликтүү билим берүү менен педагогикалык жана чыгармачылык иш-аракеттерин жумшайт деген ишенимдебиз.